Акылбек Жапаров Кыргызстан Япония парламенттик достук тобунун жетекчисинин орун басары менен жолукту. Түркмөнстандын президенти Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевди кабыл алды. 9 айда Кыргызстанда 117,4 миллион сом жайыт жыйымдары чогултулду. Бишкекте унаалардын көптүгүнөн улам тыгындар жаралууда. 2022 жылы Улуттук банк сомдун курсун колдоо максатында 12 жолу интервенция жасаган. Кыргызстанда саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери аттестациядан өтөт. Ысык көлдө 200 мектеп окуучусу зордук зомбулукка каршы жөө жүрүшкө чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Японияга жумушчу сапарын алкагында Либералдык демократиялык партиянын башкы кеңешинин төрагасы, Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын депутаты, Кыргызстан Япония парламенттик достук тобунун жетекчисинин орун басары Такаси Эндо менен жолугушту. Жолугушууну ачып жатып, Япония парламентинин депутаты Такаси Эндо өзү мүчө болгон Кыргызстан Япония парламенттик достук тобу Япония менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди ырааттуу өнүктүрүү үчүн баардык күч аракетин жумшап жаткандыгын белгиледи. Жолугушуунун соңунда Акылбек Жапаров Такаси Эндону жана Жапон тараптын достук тобунун мүчөлөрүн өлкөбүзгө иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев Түркмөнстандын президенти Сардар Бердимухамедов менен жолукту. Жолугушууда Түркмөнстан эл аралык Түрксой уюмунун маданий гуманитардык байланышын күчөтүү, маданий алаканы активдештирүү, маданий багыттагы долбоорлорду жандандыруу маселелеринин алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөн. 2024 жылы улуу акын жана философ Мактумкули Фрагиненин 300 жылдыгына карата түрк дүйнөсүндө Мактумкали жылы деп жарыяланды. Ал эми 2024 жылы Түркмөнстандын байыркы Анау шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору статусуна ээ болот. Бул багытта бир нече долбоорлор ишке ашат. 9 айда Кыргызстанда 117 миллион 464 миң 523 сом жайыт жыйымдары чогултулду. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин директору Жаныбек Керималиев билдирди. Анын айтымында бул өткөн жылдын 9 айына карата 33 миллион 467 миң 924 сомго көп, же план 140% ашыгы менен аткарылды. Бишкектин көчөлөрүндө унаалардын көптүгүнөн улам чоң тыгындар жаралууда. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Коомдук транспорттун кыймылы басаңдап, аялдамаларда троллейбустарды күтүү убактысы көбөйүүдө. Кыш мезгилинде троллейбустардын үзгүлсүз жүрүшү үчүн техникалык кызматкерлердин иши күчөтүлгөн. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бардык саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин аттестациядан өткөрүү механизмин киргизүү пландап жатат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн брифингде саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков билдирди. Анын айтуусуна караганда аттестация келээрки жылы өткөрүлүшү мүмкүн. Жыл башынан бери Улуттук банк сомдун курсун колдоо максатында 12 жолу интервенция жасаган. Бул тууралуу Ишеним фракциясынын жыйынында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Кулембеков билдирди. Анын айтымында 12нин ичинен 5 интервенция чет элдик валютаны сатуу болсо, 7-өндө долларды сатып алуу боюнча болгон. Ысык көлдө зомбулуксуз жашоо аталышындагы 16 күндүк акциянын алкагында 200 мектеп окуучусу зордук зомбулукка каршы жөө жүрүшкө чыкты. Акциянын максаты балдарга карата болуп жаткан зордук зомбулук фактыларынын алдын алуу болуп саналат. Балдар өсүп келе жаткан муундун тагдырына кайдыгер карабоо керектигине коомчулуктун көңүлүн бурушту. Милиция кызматкерлери тарабынан мектеп окуучуларынын арасында кылмыштуулукка, тамеки тартууга, токсикомания, баңгичиликке жана топтошуп мушташууга катышуунун жашоого тийгизген зыяны жана терс натыйжалары тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.